Assalamu алейкум туғандар. Мен Данияр Алтайдан. Көпчүлүк короңду тартып кой, айылыңды тартып кой деп суранышты. Мен өзүмдүн коромдон баштайын, анан айылдан бүгүн эме кылып, убакыт тауып чыгайын. Азыр саат 7:20. Сагын уйларды жайлоого таштап келдим. Мына жер, мына шу жер, мына көчө, мына шу жер, 40 сотиктай жер бар. Бул мага караштуу эмес. Мына менин заборум мына жерден келет. Бул үй бир 20 жыл мурда күйүп кеткен, жанып пожар болуп. Мына ушунун адамдары, кожоюндору өлүп кеттир. Мен мына шу үй, менин үйүм мына шу. Мына шу үйдү 250 миңге алгам. Жандагы баня, тигиси амбар, уличный туалет. Бирок үйдүн ичинде суу бар, душевой кабина, бүт ыңгайлуу шарттары менен алгам, даяр. Бизде айылда баары сурайт, газ жок. Бирок свет менен эч кандай маселе жок. Россияда негизи свет менен маселе жок. Теги амбархана, кандай амбархана, инструмент, ар нерселерим турат ал жакта. Ал да өзүнчө болгон. Анан мына сарай, көчө видео чыккан, ошол сарай, малхана, ушул 12 метр болгон, азыр 18 метр өзүбүз эме кылып койгонбуз. Мына жерди мен өзүм ээлеп алгам жөн эле, эч кимден сурабай эле. Могу жерден двор ачып, могу жерге навозумду түшүрөм. Навозду алып чыгабыз. Кадимкидей телега менен, кыш күнү сани менен алып чыгабыз. Могу жерде 27-30 прицеп навоз чыгат. Ал навозду мен прицебим жок, тракторум жок. Бул навозду толуп калганда сүрдүргөнүнө 1000 сом алат. Анан жүктөп алып кеткенине ар бир тележкасына 700 сомдон алат. Ушундай минус жерлери бар, тракторум жок болсо. Бирок мен өткөн жылы Кыргызстандан Карабалталык барагы эмеден сөлжан саткан кишиден 25 кило сөлжан алып келгем. Могу жерге төккөм. Бул жерде 3 прицеп эме бар болчу. Көң. Ошол навоз. Азыр ал гумус болуп калыптыр. Анан ичи толуп, балалап бир 10 тонна, 20 тоннадай мына гумус, карасаңыздар, кадимкидей гумус. Мына сөлжан, тирүү сөлжан. Жык сөлжан болуп кетир, балалапчы. Анан мына жерден бияка өтүптүр. Анан кышы менен булар тоңбойт экен, аш эле. Биздин минус 25, 22, 30га чейин түшүп кетет. Вообще тоңгон эмес экен, анткени кар басып калып, кардын астында стабильный -1 болуп турат экен да. Ошол сөлжанды алып келип койгом. Могу жер бүт сөлжан жеп, гумус кылып койгон. Анан буларга бир аз свежийден таштап койдум жесин деп. Анан булар өздөрү могу жерден өтүп кеткен. Өтүп мыналарды жеп атат азыр. Буюрса кышы менен толсо, бүт гумус болуп калат окшойт. Чернозем чыгарам эми, буюрса. 25 килодан где-то бир 2,5 тонна болду да. Сөлжан аябай тез көп экен. Бир сөлжан 2000 бала берет экен да бир жылда. Урук чачат экен. Мына шу сарай, мына ангар. Бул ангарды койго жасагам. Кой, мына тент менен канадский проект кылып, өзүмдүн акчама. Бул болгон эмес, бул сарай. Биякта бул ангар болгон эмес. Мына сарай болгон, тети үйлөр болгон, мына шу эмелер болгон. Могу жердин өзүндө где-то 45 сотик жерим бар. Мына ушундай сани менен жем ташыйбыз, кышында навоз ташыйбыз. Анан ангардын ичи мындай. Узундугу 18 метр. Ангардын узундугу 18 метр. Энине 7,5 метр, бийиктиги 4,5 метр. Газдар чыгып эме кылып кете турган атайын эме болгон, бийиктиги. Ичинде суу бар, мынакей суу бар. Могу жерде койлор турат кышы менен. Ушул декабрдан кийин кирет да. Аябай катуу суук болгондо. Койго негизи -27-25 стабилдүү жакшы. Кой канча көп ысык жерде турса, ошончо биттеп кетет. Мына торпоктор. Азыр бир аз жамгыр эмелери, мезгили. Ошондуктан бияк сарай, эме загон ушундай эме болуп кеткен. Чылда болуп. Мына шу торпоктор сементал өзүмдөн түшкөн да.
биринчи баягы көрсөттүм го кечеги видеодо. Ал видеодогу кунажындардын балдары. Алар искусственный сементал урук менен чачылган. Ушундай чоң бир дворум бар. Мына ушул бул тент жаңыланды жакында. Мындай тент 2-3 жыл иштеп берди. 3 жыл иштеп берди. Тент 15 миң, 18 миңге түшөт негизи. Бул тенттин материалы тарпуалин деп айтылат. Тарпуалин. Максималдуу калыңдыгын алгам. Эскиси туруп берет эле. Мен өзүм бир аз ооз ачарлык болуп, эме болбой, оозун ачып жүрө бердим. Ремонт кылбай. Бир чети бир ачылып калып, тешилип калган экен, ошол жерини ремонт кылсам болмок. Ремонт кылбай эле бир күн кечикип, 5-6 күн кечикип, шамал кирген, шамал менен жарып, жыртып салган. Негизи ал дагы 1 жыл туруп бермек. Ошол кызыккандарга ушундай. Айыл негизи кадимкидей айыл. Асфальт деген нерсе жок. Дагы эмне деп айтайын. Мындай жемдер бар. Машинасыны 1000 сомдон, 1000 рубль, 1,5 миң рубльден чүрүп берет. Бул жем деп айтса да болот. Бунун арасында будай бар. Анан баягы комбайн айдагандар билет, же будай эгип чоңойткондор билет. Муну отход деп коет. Уруктар. Мына будай да көрүнөт мында. И чөптүн уруктары. Комбайндан, анан вентилятордон чыккан. Ушуну бир машинасыны 1000 сом, 1,5 миңден берет. Биз чөптүн ордуна азыр малга беребиз, челектеп. Мына таза будай менен, семечка менен. Будайдын колосиясы деп коет. Мындай караганда билинет. Семечка. Конкреттүү семечка. Бул семечканын баягы жымыхы эмес. Кадимкидей будай. Арасында будай жүрөт. Будай. Ушуну бир машинасыны 3 миңден чүрүп берет. Бир машинада где-то 3 тонна, 3,5 тонна батат да. Ошол мына сүт. Сүттү чыгарып койдум. Сүт машина келет. Сүт машина келип алып кетет. Айда 2 жолу акча берет. Ошондон акча кылып чыгарып турабыз. Ошо сүттү керектүүнү өзүндө калтырып, каймак саймак, сармай. Ушундай мына үйдү алып атканда ушундай түнүкө менен сонун кылып утеплять эткен экен. Негизи биякта өзү баары ушундай кылган, жыгач үйлөрдү утеплять этип коюшуп мындай. Ошол мына. Анан бияктагы огород. Биякта бизде помидор, бадыран, огурцы, огурцы дейм, бадыран деп. Пияз, сагыз баары жок чыгат биякта өзүбүздөн. Капуста, баклажан, болгарский, чеснок түрүнө эгебиз, өсөт. Бир жакшынакай парник жоксуз эле өсөт. Айыл мындай биздин чекелик. Мына үйлөрдүн артында дарыя бар. Эң биринчи машинабыз мына болгон. Бизге аябай чоң кызмат кылды, аябай чоң. Азырга чейин кызматын кылып атат. Аз дорду айланып өттүм. Көрдүңүзбү, ар бир үй бүлөдө трактор бар. Ар бир үйдө мына трактор, тетигинде трактор. Анан обязательно бир Нива же Виллис машина болуш керек. УАЗик. Мына койлорду биякта кармайбыз. Убактынчалык ушул декабрга чейин. Ошол мына навести өзүм жасагам. Өзүмдүн акчама жасагам. Бул навес болгон эмес. Навес керек экен. Мына жүзүм өсөт биякта кадимкидей. Мына жүзүмдү карасаңар. Жыйнаганга успеть эткен эмеспиз. Мына пышат, как положено пышат. Нормальный. Помидорлор мына уже терилип бүттү. Капуста мына жарылып кеттир суудан. Капуста мындай өзү жабай. Просто эгип коебуз, суудан беребиз. Баклажандар пышып. Тоңуп кетти, терип алдык баарына. Бул жерде картошка бар, буну жыйнаш керек экен бүгүн. Последний дей мына. Бар жок өсөт да. Мына брокколи дагы өстүрүп жейбиз өзүбүз. Мына шу двор. Мына биздин үй. Ошол кимге кызык болсо,
Бардыгы суранып атат, жаңы үйлөрдөн, сата турган үйлөрдөн тарткан, жерлерди тарткан деп. Менде азыр бир аз убакыт тартыш болуп атат, бирок бүгүн эч болсо бир үйдү тартып, анан биздин көчөлөрдү, мектепти тартканга аракет кылайын. Мектепти да тарткын, айылдын акыбалын тарткын, магазиндин тарткын, эмнеси бар, кандай бар. Бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Биякта эле адамдар жашайт. Албетте, бир магазин эмес, 3 магазин бар. Ошол. Мына кошунамдын үйү, средний мындай достаткада жашаган пенсионерлер ушул үйдү мезгилинде 50 миңге ал деген, бирок мен азыр ошол мезгилде акчам болгон эмес. 50 миң рубльга. Азыр где-то 70-80ге берсе керек. Бул өтө 100 миңдик үй эмес. Бирок 25 сотик жери бар. Ошо койлорумдун породасы текстиль. Митис кой деп адаштырышат, бирок бул митис койго кирбейт. Көрдүңүздөрбү жамбаштарыны? Жамбаштары кенен көкүрөктүү койлор, ак койлор мына. Булар текстиль деп коет, көбүнчө Европада көп алар. Мен ошолорго мындай Эдилбай кочкорун кошком. Мына сары кошуп, азыр мындай алмашкан. Кан алмашып, момундай козулар түшкөн. Мындай козулар түшкөн мынакей. Азыр бүт баары качып атат. Анан алдын ала качкандар бар, эрте качкандар. Ошо туугандар, келиңиздер, чогуу иштейик. Колумдан келген жардамын берейин сиздерге. Биякта шарттар биз кыргыздар үчүн, мусулмандар үчүн шарттар аябай көп, оңой. Мен Бишкекке 2002 жыл биринчи жолу барганда, 2003 жыл Бишкекте квартиралар $1,5 миң 3 комната квартира берчү эле. $700 Лебединовка тегерегинде үйлөр сатчу эле, жер үйлөр. 2004 жыл ошол үйлөр 70 миң, 40 миң долларга чыгып кеткен да, 100 эсе өсүп. Ошондуктан бул жерге дагы азыр салыштырып атам да, айыл жергесинде болсо биякта мүмкүнчүлүктөр бар. Шаарда жок мүмкүнчүлүктөр биякта бар. Кесиби жок болсо дагы, кесиби бар болсо дагы, бул жерде баары бир ишин табат. Бул айылда мал чарбасы менен, анан огород кылат го, баягындай малина, смородина өсөт биякта. Баары өсөт. Ежевика. Кыргызстанда азыр ошол бум болуп аткан, хит болуп аткан нерселер. 10 сотик, 20 сотик жерге адамдар зар болуп, арендага алып, бирөө кысып аны биякта тикпе, андай кылба деп, ушундай маселелер көп Кыргызстанда. Жер тартыш, суу тартыш. Бул айылда жерлер, мына бирөөдүн үй болгон. Мына жерди мисалы 10-15 миң рубльга алса болот. Где-то 45 сотик бар. Биякта үй болгон, үй күйүп, пожар болгон, кубаланып кеткен бул дагы. Анын наркы бетинде дагы бир үй бар. Ал турат имараты менен. Аны где-то бир 70-80 миңге берет. Ал арзыбаган $700. Анда 25 сотик жери бар. Могу жерде бир үй күйүп кеткен жыгачтан, пенсионерлердик. Аны сүйлөшсө да болушу мүмкүн, берет. Жакында күйүп кетти 2 жыл мурун. Ташкенттен келген татарлардын үйлөрү. Абышка өтүп кетти. Боору, эме жүрөгү ооруп, давление көтөрүлүп. Ошол достор, көрөрмандар, чоң рахмат сиздерге. Аябай мени эме кылды, кубандырды. Көп адамдар жазып атат, баарына жооп бергенге аракет кылып атам, бирден калдырбай. WhatsApp'ка кеч болсо да кечирип коесуздар. Бирок убакыт тартыш болуп атат да менде. Мен өзүм жалгыз ушунча малды карап, анан мен мал менен алектенген адам эмесмин. Мен өзү негизи кесипим сварщик, анан инженер транспорта и коммуникации. Өтө көп мамлекеттерде иштеп жүрдүм да. Москваларда, Россиянын бүт кыдырып чыккам, башка чет мамлекеттерде. Анан кээ-биркилер сүйлөйт, сен өзбөксүнбү, сен ар кандай жаман комментариялар жазып аткандар бар. Мен Аткенде чоңоюп өскөндүктөн, анан атам кыргыз, менин апам чалыш, ал дагы. Ошондуктан апам узбечка, тажика менен аралашкан. Короче, ал чалыш да өзүнчө. Апам өтүп кеткен, мен атам менен калгам, балдарым бар, байкелерим бар, акелерим, карындаштарым бар. Баары Кыргызстанда жашайт. Көбү сурайт, сен
YouTube'га видеолорду корейсче да чыгарып атасың, албетте чыгарам. Өзбек тилинде да чыгарып атасың, албетте чыгарам. Анткени өзбек тилинде сүйлөйм, корейс тилинде свободно сүйлөйм, кыргыз тилинде дагы сүйлөйм, орусча сүйлөйм, англисче сүйлөйм, башка чет мамлекеттер тилдеринде дагы сүйлөйм. Бирок ал тилди чыгарбай эле коеюн, анткени ал адамдар биякта жок, Россияда жок, келбейт. Ошондуктан чыгарбайм. Ошол 4-5 тилде видео чыгарам. Ошого жаман көрбөңүздөр, жаман көрсөңүздөр өзүңүздөргө, анткени тил билген бул өзүнчө бир кесип. Мен кайсы жерде жүрсөм, ошол тил мага өтө жардам берген. Кыргыздардын арасына кирсем, албетте кыргызча сүйлөсөм кубанычта бардыгы. Мен бетимди көрүп туруп, сен чото кыргызга окшобойсуң деп айтат. Ооба, мен окшошпой калгам, кечиресиздер. Бирок мен атам кыргыз, мен тагаларга, тайкелерге тартып калгам. Ошондуктан эч тартынбаңыздар, жаза бергиле кыргызча кылып. Мен өзүмдү кыргыз деп эсептейм. Мен кыргызмын. Кыргызстанда төрөлүп өскөнмүн. Кээ биркилер сурайт, сен Алтайлык кыргызсыңбы деп. Жок, Алтайлык кыргыз эмесмин. Мен Алтайга келип, ушул жерде 3 жылдан бери алектенем. Ушул ишти, мал чарбалыкты аткарам, иштейм. Ошону көрүп туруп, айылда мага окшогон бир момун мусулмандар келип калса, чогуу бир иштейик, кошуна болойлук, чай ичейик биргешип, кой соёлук, аш кылайлык, андан дагы көбөйлүк. Мына эмелерге чыгып, жайлоо жерлерге чыгып, боз уйларды коюп, 5-6 боз үйдү коюп алып, гостиница кылайлык, бээни сүтүн сатайлык, чалап кылып сатайлык, кымыз кылып сатайлык, ошол жерден бир ресторан кылайлык. Өзбек туугандар келип калса, чайкана кылайлык. Көп нерсе болот. Азыр жапай нерсе маркетингде жүрүп атат. Көп адамдар уже бар жокту көрдү, бирок жапай нерсени көргөн эмес. Дикий деп коет, дикий нерселерди көргөн эмес. Анан этникалык нерселерди көргөн эмес. Ошол этника нерсе биякта бир хит болот өзүнчө. Биздин баягы боз уйларды алып келип, жайлоого коюп, жайлоого чыксак, адамдар турист болуп келет бияка. Сиздерге бир киреше болот өзүнчө. Маркетинг жөнүндө мен аябай катуу эме түшүнөм. Ошондуктан андай нерселер аябай көп. Айылда көп нерсе иш кылса болот. Айылдан майын чыгарып акча алса болот. Иштесе болот. Көңүл тоок. Ошондуктан туугандарым, алыста жүрөсүздөр, такси айдайсыздар, суши кыласыздар, официант болуп иштейсиздер. Ал өзүңүздөрдөн. Бирөөгө иштейм десеңиздер, иштериңиздер. Ал дагы жакшы. Ар ким өзү чечет. Бирок мен Турциядан жазышып атат, Англиядан жазышып атат, Америкадан туруп жазгандар бар. Мен ошондой кылайт элем, Америкага келдим эле, бир аз окшошпой жатат деп. Албетте мен ишенем ал нерсеге. Анткени мен көп жерлерге барып, көп жерлерди көрүп, түшүнүгүм чоң ал нерседен. Албетте Америкага барсаң сразу эле жылдыз болуп кетпейсиң, миллионер болуп кетпейсиң, ал жакта дагы иштеш керек. Кыргызстанга барсаң дагы Кыргызстанда дагы иштеш керек. Бирок өзүнүн кыйынчылыктары ар бир мамлекетте бар. Ошондуктан биякта дагы кыйынчылыктар бар. Бирок ал кыйынчылыктар адамдын колундан келет, жойгонго, жоюп салганга. Ошондуктан туугандарым, жазгыла. Келем десеңиздер, келгиле. Мына жерден чогуу биригишип көбөрөлү. Саламатта болуңуздар. Видеом аябай чоңоюп кетти, узарып кетти. Дагы чыгарам, обязательно, албетте.